Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Эркин Урайымович, сиз айтсаңыз, 1 гектар жерден канча центнер будай алат? Орточо, Кыргызстан боюнча, жалпы орточо. 26 центр, 26-27 центр алат. 26. Бизде мына будай боюнча сиздер мына республикалык ай чарба өсүмдүктөр аянттары боюнча таблица берип атасыздар да. Бул жерде будай жалпы Кыргызстан боюнча 2019-жылы 240 000 гектарга тегилиптир. Дагы пландаштырылганыңыздар 240 000 экен, плюс 0,7% деп берип атасыздар да. Цифра кичине карап койсоңуздар, туура эмес жазып атасыздар. Бирок 2 тоннадан эсептегенде эле, 2 тоннадан эсептегенде бул 480 000 тонна да. Канча былтыры канча тонна будай өндүрүлгөн? Биздин жалпы ички рынокко муктаждыктар элибизге канча тонна болчу? Сырттан канча келген? Же болбосо будайды биз канчага экспортко чыгардык? Тура Закирович, будай боюнча биз ички потребность 1 миллион тонна жетет. Анын биз 615-640 000 тонна чейин өндүрөбүз. 300 000 тоннадан сырткары будай сырттан келет. 615-640. Анан Кубатбек Айчевич, эми бул да сиздердин күнөөңүздөр жок, бирок мынау аянттарды берип атканда стат комитет, анан кийин жергиликтүү бийлик тарабынан сиз ишенесизби, ишенбейсизби? Сиздин сурооңуз туура, урматтуу Турай Закирович. Баягы менимче баары бир отклонение бар да. Отклонение бар баары. Кээ бир жерде, кээ бир адистердин туура эмес мамилесинин шылакылыгына болушу мүмкүн. Ушуга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эмне үчүн дегенде өзүбүздү өзүбүз алдабашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө мына бул 240 гектар деген бул жалган маалымат. Буну толук ишенсе болот да. Текшерип чыгыңыздар, же болбосо жоопкерчилигин көрсөтүшүбүз керек да. Анан мына токтом боюнча да суу сактагычтардан чыккан сууларды мамлекеттерге, башка мамлекеттерге товар катары сатуу боюнча биз сиздерге тапшырма берип атабыз да. Комитет аркылуу. Сатсак болобу 20-жылга? Биз эми жыл сайын ошол аракеттин үстүнөн иштеп атабыз, бирок бүгүнкү күндө сиз айткандай толук ошого келдик деген чечим жок да. Мындай немете албай атабыз. Бирок баягы суу сактагычтарды чогуу ремонттоп, эксплуатацияны чогуу жүргүзүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Жылда эле алар атайын акча каражаттарды же болбосо атайын мындай баягы эксплуатация кылуу, капиталдык ремонттурун өткөрүү боюнча иштерди биз менен чогуу жүргүзүшөт. Процент соотношение канча баягы неме алганына жараша да, суу алганына жараша. Башкача жолу болуп атат да, анан жанагындай түз мына 1 литр суу мынча сага деп бергенге пока андайга жете элекпиз. Сууну бул жаратылыш байлыгы дешип, кээ бир учурда мындай акысыз алганга аракет кылышат да. Раматылык Усубалиев айтып кеткендей, 2,5 миллиард доллардан ашык акча каражаты каналдарга, суу сактагычтарга кеткен да. Буну товар катары сатканга толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок сиздер бир иш планын иштеп чыгышыңыздар керек да. Аракет кылышыбыз керек да. Туура маселе.